Өткен жұма күні Москва районының Ақсу деген айыл өкметі бар. Аға 7 айыл кіреді. Ақтұрпақ, Ақпашат, Кепарарық, Чоңарық, Жардысу, Теменсу және Мұраке деген. Ошо жергілікті кеңештің депутаттары менен ели менен жолугушуу өткөрүп келдим. Жолугушууга Курулуш агенттигинен, анан Таза суу департаментинен аким Азамат Эсенбеков башкарма район жетекчилери катышты. Эми мен ошол жерде көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн негизгисин айтайын да. Бул сиз жакшы билсеңиз керек, бул айылдар кайсы жерде жайгашканын. Ақсу району, Ақсу Капчыгайын оозунда. Илгери Союз кезинде Ақсу деген минералдык суу бар эле. Эл ошону сатып ичкенде аксуулуктар жатып иччи. Азыр ошол Ақсууну жатып ичкен аксуулуктар таза сууну сатып ичип калыптыр. 5 айылда таза суу жок экен. Аркы Жайыл район Кызыл Дыйкан айылында 6 айыл таза суусуз жок отурат. Буну кандай түшүнсөк болот? 2014 жылы Туратбек Мадылбеков киргизген экен, ушу таза суу долбоорун 34 миллион сом акча каралып, ал айылдын чекесине келип токтоп калган. Андан ары проект жок. Анда эмнеге курдук деген кеп келет. Мына ушул 5 айылдан мен таң калдым. Жалаң эле КГБнын генералдары чыккан экен да. Жумабек Асанкулов, Мирослав Ниязов, генерал-лейтенант, генерал-майор Нуржамал Байболов, азыркы КГБнын жетекчиси дагы ошол айылдан экен да. Муну бирок таза суу жок турат. Ал жерден Качкынбай Артыкбаев, Сагын Наматбаев сыяктуу жазуучулардын жакшы билесиз. Мына ушул таза суу маселесин өкмөткө кабарлап койсоңуз, бул эми президентибиздин дагы биздин партиянын да эң приоритеттүү маселеси бул таза суу маселеси. Аксуунун эли таза суусуз отурат деген бул асман булутсуз турат деген эле барабар. Экинчи маселе ушул Москва районунда маданият үйү жок экен. Кирейген бир райондо маданият үйү жок экен. Маданият үйү авария болуп, үстү түшүп калып, ичинде эт чабып атат. Эт базар болуп калыптыр. Бүтүндөй бир райондон эли жолуга турган маданият үйү жок экен. 4 миллион сом президент фондунан акча каралыптыр. Үстү түшүп калгандан кийин эми кайра ал акча кайтарылып кетиптир. Бул боюнча маселени өкмөт дагы өзүнүн көзү менен алса. Анан 4 мектеп бар экен ушул 5 айыл өкмөтүндө, эмнегедир 4 жылдан бери этегине чыкпайт. 95% бүтүп калыптыр мектептер. 2 мектеп 70% бүтүптүр. Ушуну көтөрүп бериңиз. Анан кийин Кепер айылындагы мектептин жашы Чыңгыз Айтматовдон бери жаш улуу экен, 91ге чыгыптыр. Ичинин муздактыгын контролдоп иштебейт, балдар тончон отуруп калат да. Ошол жерге жаңы мектеп салуу маселесин дагы өкмөт карап көрсөн, мына ушул 3 маселени мен сизге суранам. Ушул өкмөт тарабынан ушул айылга барып, ошол айылдын эл менен жолугуп келдим, маселени көтөрүп келдим. Ушуну көздөн Курманбек Сапарбаев чыгып кетти окшойт, ал кишиге да салам берди. Ал киши да ошол жактын күйөө баласы экен. Аралашпаса да каралаш турса жакшы.